Эч шектенген жоксуң бу? Эмнеден? Менден. Жок. Эмнеге? Себеби мен тааныган Жесур кылган нерсесин мен кылдым деп моюнга алмак. Жалган айтмак эмес. Мени тааный албай калбадың беле? Демек бир аз тааныйт экем. Эми бир нерсе өзгөргөнү менен кээ бир нерселер ошол бойдон калат экен. Сен оюңча ким кылышы мүмкүн? Мунун жообун менден угууну каалайсыңбы? Жок. Билем. Атаң кылды дейсиң. Жок. Сен кимден болсо да шектениши мүмкүн. Буга бир нерсе дей албайм. Менин түшүнбөгөнүм, буга эмнеге мынчалык ишенип атасың? Башка мүмкүнчүлүктү эмнеге ойлой албайсың? Баары ачык айкын белгилүү. Салих атаңдын буйруктарын аткарып жүрчү. Андан кийин баары бир-бирден ачыкка чыгып баштаганда атаң Салихти айтып койбосун деп. Жетишет, Жесур. Жетишет. Бул окуяда атама кандай тиешеси бар? Мен түшүнө албай турам. Мен эч нерсе деген жокмун. Сен өзүң баштабадыңбы? Биз дагы уруша баштадык. Бул жерде калганым башынан эле туура эмес болчу. Кое тур, кайда баратасың? Үйгө. Бул маалда жалгыз кетүүңө уруксаат бербейм, болбойт. Мени кое бер, сенден уруксат сураган жокмун. Сухан, унааңды алыска токтотуп койгом. Ал жака чейин алып барышым керек. Анда тынчыңды алайын, алып барып кой. Болот. Бул убакта полиция күчөтүлгөн тартипте иштейт, аны жакшы билесиң. Эгер менин кармалышымды каалап турган болсоң, жүр чыгалы. Макул. Бирок бир шартым бар. Атам жөнүндө сүйлөшпөйбүз. О, Кудайым ай. Бул кыз кайда жүрөт десең, телефону да өчүрүлгөн. Жамандыкка жоргум келбейт албетте, бирок тиги Жесур да качып кетпеди беле. Атаке, сиз эртең менен чыгып кеттиңиз эле го? Анан тиги тергөөчү келди. Сухан менен көпкө сүйлөшүп отурушуп, анан Сухан чыгып кетти, ошо бойдон жок. Эмне дегиң бар сенин Жахиде? Жок, тиги албетте алар ажырашты деңизчи. Бирок тиги Жесур менен чогуу эмес бекен, балким чогуу качтыбы деп. Анын кандай тиешеси бар? Сухан ал киши өлтүргүч менен эмнеге качмак эле? Ой, муну карасаң, ачууланбайын деген сайын мен жилме тиесиңер да. Таксим бейим, сиз ачууланбаңыз. Азыр сизге массаж жасап 2 мүнөттө ачууңузду басып коем. Жаныңыз жай алат. Керек жок. Баса бул сизге келиптир, Таксим бей. Түрмөдөн Адалет айымдан окшойт.
Сухан. Каяктан келатасың? Неге сурап атасың? Кечээ күнү бою үйдө болгон жоксуң. Үйдө түнөгөн да жоксуң. Телефон чалсам да жооп бербейсиң. Сен эмне мени санаадан өлтүргөнү калдыңбы? Ишим бар болчу. Анан да сага эсеп берүүгө милдеттүү эмесмин ата. Милдеттүүсүң. Мен сенин атаңмын. Сен болсо менин кызымсың. Канчалык чоңойсоң да мен үчүн ошол эле ойдон кала бересиң. Сени коргоо менин милдетим. Мени кимден коргоп атасың? Мурдагы күйөөң тиги Келесоодон. Камсынаба. Жесур мага зыян кылбайт. Чынын айт, Сухан. Ал акмак сени күч менен алып кеткен болсо. Ата, суранам, андай эмес. Суранам. Ал качар менен сен да жоголуп кеттиң го. Сени кыйнап алып кеттүбү, мага жардам бересиң деп. Эч ким мени кыйнаган жок, ата. Өз каалоом менен жардам берип жатам алгачкынга дечи. Ошондойбу? Эгер ошондой кылып жаткан болсоң аталыктан кечем. Чын эле мени коргоп атасыңбы, же болбосо Жесурга болгон жек көрүүң буларды айттырып жатабы? Башың баледа калат, кызым. Ал Келесоо өзүнө кошуп сени да күйгүзөт. Мен эң башынан бери бир гана чындыкты билгим келет. Салих аганы Жесур өлтүргөн жок. Муну ким кылган болсо, кармалып жазаланышын каалайм. Адилеттүүлүк орносун, ата. Сенин да каалаганың ушул эмеспи? Жашырып эмне кылайын? Мени сатып кеткен ал чыккынчыны ким өлтүргөнү мени кызыктырып да койбойт, кызым. Күнөөсүз бирөө темир тор артында жатса делеби? Мунун кандай экенин билесиң го? Мен муну жакшы билем. Жесур апасын өлтүргөндү соо койбойт. Билесиңби? Сени Жесурдун алдында, Жесурду сенин алдында коргоодон чарчадым. Коргоо анда. Ал киши өлтүргүчтү менин алдында актоодон баш тарт. Андан алыс жүрбөсөң кызым дебей туруп сени да карматып берем полицияга, билип кой. Кандайсың, балакай? Сейилден чыктыңбы? А? Апаң билеби? Айтпай качып чыктыңбы? Ой, сениби. Кармама мени. Шашпа, сениби шашпа. Жүр сени менен сейилдеп келели, жүрө. Жүрө, жүрө. Кана жүр мени менен. Арстан келатат. Шер келатат. Кана. Отур. Кой бер. Ой, албайсың эми, Туран, каяктасың? Каяктасың деги? Бүт ишти мен жасашым керек. Дилтейген чарбада эшик ача турган киши калган эмеспи? Кош келдиң. Эрте кайткансың го? Сухан үйдөгү? Эртең менен эле келди, азыр бөлмөсүндө. Кирсем болобу? Жирин. Эжекем да келдиби? Жок, айылда калды. Азасы бүткөндө кайтат. Кемалчы? Ал мени бул жерге таштап Жесурдун чарбасын карап келейин деп кетти. Жүр. Отур. Кандайсың? Суроомду карасаң. Кандай болмок элең? Сухан, мен сага бир нерсе айтышым керек. Атамды ким өлтүргөнүн билем. Билем дейсиңби? Ким? Рыза.
Таксим бей келдиби? ооба азыр келди, кое туруңуз. Кабар берейин? Кереги жок, мен чоочун эмесмин. Сизди күтүп атабы? Ананчы дайыма кызыл аябай жарашыптыр. Ошондойбу? Рахмат. Эмне болуп атасың деги? Мен сага экинчи бул жакка келбе дебедим беле, сөздү түшүнбөйсүңбү? Кош келдим Корлууда. Көз тийбесин, оозуңан бал тамып, жүзүң гүл ачып калган го кайра. Мени кара, унаа дедиң бердик, мейманкана дедиң бердик. Дагы эмне керек сага? Эмне бутума чалынып атасың? Бирөө көрсө шектенип калышы мүмкүн. Кайнаган менен жолугушуп атпайсыңбы? Ким шектенмегеле? Унутуп калдыңбы? Биз тууганбыз. Чатак эле кишисиң да. Тиги бала иши эмне болду деп сурагандан ордуна кайдагынын камын жейсиң. Эмне болду ал иш? Бир нерсе көрүптүрбү? Көрүшүн көрүптүр дечи. Сен сарсана болбо. Бутубузга чалынбай турган кылдым. Чечүү жолун таптым мен. Ал эмне дегениң чечүү жолун таптым? Эмне кылып атасың? Гезит беттерине чыккан сен сүрөттөрүңдү кесип папкасына чогултуп жүрүптүр. Оорукчан. Атам анын Суханга эч тиешеси жок. Ал да Жесурга окшоп Таксин Корлууданы көздөп жүрөт деген болчу. Неге мага муну эртерээк айткан жоксуң? Айтып бермекмин. Бирок атам неме деп калып, Эмне? унчукпоого мажбур болдум. Эми атам өлдү. Айтпай коюуга да себеп калган жок. Ширин суранам, мага жакшылап айтып берчи. Салих ага сага эмне деди эле? Рыза атамды коркутуп жүрүптүр. Анын колунда өтө маани бар. Эгер айтчу болсоң, мени күйгүзөсүң кызым деген болчу. Колунда эмне бар экен? Ой, Сухан. Билбейм. Билбей калдым. Балким Фүгенди атам өлтүргөн окшойт. Билбейм, Сухан, билбей калдым. Бул сен үчүн өтө оор, билем. Бирок муну тергөөчүгө айтып беришиң керек. Убакыт өткөрбөй тергөөчүгө айтып беришиң керек, макулбу? Макул. Эмнеге урдадың ал баланы келесо? Полицияга айта турган адам эбак айтмак да. Сени бер Рыза. Ал баланын бир тал чачы жерге түшчү болсо, Жагыңды бас. Айрандан чыккан ак кашык болуп алганым мага. Эмне болду сага Корлууда? Карыган сайын адам болуп баштадыңбы сен? балага тийбейсиң деп атам. Сени өз колдор менен өлтүрүп салам. Мен киши өлтүргүчү эмесмин, колдорум таза, кара. Бул колдор таза. Албетте, тиги акмак аркылуу ишти бүтүрсөң таза калары анык. Сен буга аралашпа. Мага ишенсең, бир ок менен эки коян атабыз. Биринчи бала менен апасын коркутабыз. Анан Жесурду кармап беребиз. Аны кандай кармайбыз? Тиги сенин кайрылчың бар эмес беле? Бала ошонун жанында. Бала 1-2 күнгө сага аманат. Кайырчы баланын апасына чалат. Чалып, эгер балаңды сак саламат көрүүнү кааласаң, айтканыбызды кыласың. Полицияга кабар бербейсиң. Кабар бере турган болсоң, уулуң өлөт. Анын милдети Жесурду ошол жерге алып баруу. Кийин бизге кабар берет. Жесур кармалары менен аял баласын алып бул жерден кетет. Эч кимге эч нерсе айтканга үлгүрбөй калат. Ошентип сен да сак, мен да сак. Корлууда. Эмне болду сага? Мактап койсоң боло. Бул жерде сенин куйругуңду тазалоого аракет кылып атабыз. Тазалайсың да анан. Менин башым балеге кала турган болсо, сен да кур калбайсың. Кимди алдап атасың? Дуа кыл, иш биз ойлогондой болсун. Мени кара. Бетиңе түкүр электе гана кетип кал, бул жерден жогол. Уят да эми. Кабарлашарбыз, өнөктөшүм. Адепсиз. Атам ал күнү Рыза менен болгон бүт байланышын үзмөк. Коркунучтарга кулак салбайм деген болчу. Анан ошол эле күнү өлтүрүлдү.
Мен биринчи угарым менен нес болуп калдым. Мээми иштебей токтоп калды, эч нерсе ойлоно албай. Анан түшүндүм эмне болгонун. Же кокустукпу? Рызадан башка ким кылышы мүмкүн? Көрсөтмөңүзгө таянып бийликтөө жүргүзөм Ширин айым. Кыжалат болбоңуз. Эгер окуя сиз айткандай болгон болсо, Рыза Чырпыжынын бул ишке катыштыгы болсо, сөзсүз ачыкка чыгат. Ал жазалансын. Мен мындан башка эч нерсе каалабайм, тергөөчү бей. Рахмат. Дагы бир жолу көңүл айтам. Рахмат. Ширин? Эмне болду? Айткандарыма ишендиби жокпу билбейм Сюхан, бирок изилдейбиз деди. Теги Рыза. Жесур аны айдап жибергенден кийин каякта жашап атты эле билесиңби? Билбейм, мейманканада болсо керек, атам ошентип айтып аткан. Сен эмнени ойлонуп калдың? Тергөөчү Жесурду издей турсун. Биз Рыза эмне билет, ошону изилдейли. Сюхан, болбойт. Көрдүңбү мен башыма кандай күндү салды? Бизди таап алсачы, сени кармап алсачы. Сен камсынаба. Ооланы сурак берүү үчүн келишин күтөм. Жакшы, анда мен да сени менен барам. Сен ким алга бар. Бир нерсе болсо мен сага чалып. Жок, Сухан. Сухан, саламатсыңбы? Саламатсызбы? Бизге бир азга сүйлөшүүгө уруксат бересизби? Албетте. Макул, мен сага нан чалам. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Жесурдан кабар барбы? Жок, кабар жок. Рыфат тузакты билип калыптыр. Жесур менен байланышкан жок. Ооба. Мага да чалды, аябай ачуулуу болчу. Сен чын айтып жатасың да, Сухан? Жесурду көргөн жоксуңбу? Ооба, албетте. Анан да силер эмне Жесурду издеп атасыңар? Шириндин айткандарынан кийин силер Рызаны издешиңер керек да. Бул шаарчада баары менин ишимди менден жакшы билишет. Мейли ук. Жесур күнөөлүү болсо да, болбосо да ал качкын. Муну унутпа. Жана өзүңдү жаман абалга сала турган бир нерсе жасаба. Качкынга жардам бергениңдин жазасы өтө оор болот. Билем. Муну кайталооңуздун кереги жок. Макул. Кокус Жесур менен байланышып же көрүп калсаң, сенин милдетиң аны кармалып беришине ынандыруу, макулбу? Колумдан келсе гана, бирок айттым го. Ушул тапта Жесур чалчу эң акыркы киши менмин. Кечиресиз. Көрүшкөнчө. Алло? Сухан айым, мен тиги кече үйгө келип уулумду сурабадыңыз беле, эстедиңизби? Ооба, эстедим. Укканыма караганда тиги окуядан улам Жесур бей күнөөлөнүп жаткан экен. Уулум Али Жесур бей менен сүйлөшөм дейт. Ага айта тургандары бар экен. Макул. Жесур менен сүйлөшөм дейби? Ооба. Жесур бейге айтат экен көргөндөрүн. Эгер бул жерге келе алса. Сюхан, Жесур. Тиги аял бар го, ошол чалды, баланын апасы. эмне дейт? Сени чакырып атат саат 3-кө. Мен барайын десем, уулу бир гана сага айтам дептир, апасы айтты. Макул, дароо барам. Мен да барам. Жок. Жесур тузак болсочу. Эмнеге дароо пикирин өзгөртүп койду? Ананда эмнеге сени ал жака жалгыз барышын талап кылып атат? Дал ушул үчүн мени менен барышыңды каалабайм. Өзүм менен бирге сени да коркунучка кое албайм.
Саат 3-кө жакын чыгып, телефон күркөсүн тапканда полицияга кабар бер. Макул. Кечиресиң. Кечиресиз мырзам дешиң керек мага. Эми мейманкананын кожоюну менмин. Таксин курулууда мага өткөрүп берди. Ошондойбу? Биз уккан жокпуз. Жакшы, жакында угасың. Полиция келди. Сизди сурап жатат, мырзам. Айтып кой, баратам. Полициянын эмне иши бар? Маанилүү нерсе деп ойлобойм. Салихтин кызы сайрап берсе керек. Баса, бул жерди өткөрүп алуу иштери бүтсүн, биринчиден тиги терс аякты иштен алам. Кош келиңиз Сухан айым. Салам Осман, сенден бир нерсе сураганы келдим. Албетте сураңыз. Тиги Рыза чурпыжы. Ушул жерде жашап атабы? Азыр эле полиция алып кетти. Эмне кылды экен? Кызык эле киши, жинди сыяктуу. Мага эмне деди билесизби? Орчулугу жок болсо анын бөлмөсүн мага көрсөтүп коесуңбу? Анан да эшигин ачып берсең, бул жардамыңды эч унутпайм. Албетте Сухан айым, сизге чын диlimden жардам берем. Мейманкана сиздики. Ошентсе да, ортобузда калсын. Албетте.
Алло, силерге бир билдирүү калтырайын дегем. Качкын Жесур Алемдароğlu'нун курулдан тегерегинде көрдүм. Азыр дарегин айтам, жазып алыңыз. Таң калыштуу. Ширин айым мени жакшы көрбөйт, аны билем, бирок мынчалыкка барат деп ойлогон эмесмин. Анан да жалаанын мынчалык болушу уят го. Демек Салих Турханды коркутканыңызды таанып жатасызбы? Таанам же таанбайм деп айтпаймын. Анткени ал кишини тааныбайм, билбейм. Мындай жалгандарды кантип ойлоп тапты, түшүнбөй калдым. Ширин күйүтүн менден чыгаргысы бар окшойт. Анда Ширин айымдын сизге кандай таарыныч доосу болушу мүмкүн? Эмнеге антип айтты анда? Кайдан билмегилем. Мээси жайында эмес го. Анын үстүнө Ширин айым нормалдуу кызга окшобойт. Оорукчан окшойт. Анда Ширин айымдын негизсиз доосуна себептүү далилиңиз болбосо, мен кетсем болобу? Ишим чачман көп. Барыңыз. Бирок кийинчерээк тынчыңызды алышыбыз мүмкүн. Эч нерсе эмес, милдетибиз. Рыза бей. Кызык, эмне иш менен элексиз? Мейманкана иштетип жатам. Биз жака барып калсаңыз бир күнү мейманым болуп кетиңиз. Курулууда мейманканасы. Өзгөчө кечелерди пландап жатам. Шаңдуу түндөр сыяктуу. Кут болсун. Кел. Урматтуу тергөөчү, Жесур Алемдароğlu'na тиешелүү билдирүү келип түшүптүр. Жесур Алемдароğlu токто. Болбосо атууга мажбур болом. Аваке, Эмне керек сага? Бас жагыңды. Болбосо өзүң байлап салам. дарытканы корбосом шумун булголом. Мен бабудан ал. Шымын булганат дедим го, дарытканы корушум керек. Сен мага жетишпей аттың эле. Тегинде. Тиги жерби? Ошол жер. Токто. Токто, азыр кууп жетем сени. Токто, колума түшкүн сени.
эже суранам, мага жардам бериңиз. Балам, сага эмне болду? Жакшы элесиңби? Сага эмне кылышты? Сени кууп келатышабы? Жүрү, тез кел. Бол, тезирээк отур. Отур, бул жерден качалы. Отур, коркпо балам, коркпо. Мына могу курду өткөрүп ал. Сенин атаң менен апаң кайда? Каерде жашайсың? Эмне болду? Сени бир, Кудай жазаңды бергир десе, балекет десе. Кана тез кеттик. Могу жерден оңго чыккан. Жесур, сен жарата алыптырсың. Жок, эч нерсе эмес. Ок сыйрып кетти, болгондо ошол. Кана кеттик. Ооруканага барышыбыз керек. Жок, анда кармалып калабыз. Кана айда, тезирээк. Эмне болсо ошол болсун. Сени жогото албайм. Мени жоготпойсуң. Коркпо, кыжалат болбо, баары жакшы. Кана кеттик, газдабыз. Жесур, суранам, кежирленбе, ооруканага баралы. Үйгө барганда аяктырып алам. Суранам, өзүң кежирленбечи. Суранам, кана теп газды. Кетели бол. Кана бол, убакыт жок. Курсаң ачты, Шириним. Мен сага бир нерсе алып келейинби? Эжекөй, суранам, көтпөңүзчү. Коркпо, менин жалгызым. Карасаң, полициядабыз. Бул жер өтө ишеничтүү. Полиция байкелерин тиги адамдарды кармап келишет. Сарсана болбо. Али? Апа, Оğlum, балам. Кана көрөйүнчү, жакшы элесиңби? Жакшысыңбы? Ай шүгүр, Кудайым, өзүңө шүгүр. Кудайга шүгүр, кайтарып берди. ушул эже мени куткарып келди. Кудай сизге ыраазы болсун. Коюңузчу, эч нерсе эмес. Айым, уулуңузду уурдагандарды табуу үчүн сизден да көрсөтмө алышыбыз керек болот. Апа, мен эч нерсе айткан жокмун, чын. Уулуңуз эмнени жашырып жатат? Аны уурдагандарды тааныйсызбы? Жок, тааныбайм. Тиги бети жок, уулумду эч нерсе айтпасын деп урдады. Сиз эмне деп атасыз? Кичинекей баланы эмнеге антип кыйнашты? Тиги Али кече токойго барган. Ал адамды ким өлтүрсө, Алини уурдаган да ошол. Окуя болгон жерде даракка кептелип калган ок Салих Турханды өлтүргөн ок экендиги аныкталды. Жердеги кан да маркумга таандык. Бирок Жесур Алимдар уулу да качып кете алды, туурабы? Дале турган жерин таап албадыңарбы? Качып баратып Сухан Корлуудагы таандык унаага отуруп жатканын көрдүк. Спутниктен унаа жүргөн жерди аныктай баштадык. Кел. Урматтуу тергөөчү, Салих Турхандын өлүмүнө тиешелүү бир күбө пайда болду. Бул жерге алып келатышат. Макул. Бала качты деген эмнеси? Кантип качат я? Кайдан билейин, качыптыр. Бир аял көрүп калып алып кетиптир. Ал келе соң бир балага алы жетпептирби? Ой, сен эмне деген адамдар менен иштейсиң деги? Сенин адамдарыңды да көрдүк Корлууда. 30 жылдык оң колуң желкеңден бычактап кеткениңди сезген жоксуң го. Мага акыл үйрөтпөй, бала айтып койсо эмне болот, сен ошону ойлон. Али. Аябай коркуп жатканыңды билем. Эми коркпой эле койсоң болот. Биз сенин жаныңдабыз, макулбу? Сен бизге жардам берсең, биз да жаман кишилерди батыраак кармап алалы. Макул. Азаматсың. Ал күнү сабактан кийин велосипед менен ойногоно чыккан экенсиң да, туурабы? Ооба. Жакшы. Саат канча болчу, эстей аласыңбы? Окуудан 3:30 чыгышат. Үйгө келгенде 4-төн 15 мүнөт өткөн. Түшүнүктүү.
Кана эми башынан айтып берчи. Токойдо эмнени көрдүң? Болду, өзүм карайм, сен тимеле кой. Жок, мен карап атам. Жүзүңдү карачы, куп-куу болуп кеттиң. Сен өзүңдү карасаң, өзүң куп болуп турасың. Кан жоготконуңдан бул. Өзүңдү кармаба. Сага бир нерсе болгондо мен эмне кылмак элем? Жакшымын мына, эч нерсе болгон жок. Кел, муну байлап коеюн. Кел. Тергөөчү Жесур Алемдар оолунун изине түштүк. Бирок Туран сен менен эмне деп сүйлөштүк эле? Эмне деп сүйлөштүк эле? Уулумду Гулиядан алам, кетем бул жерден дебедиң беле? Эми дагы эмнени баштаганы калдың, түшүнбөй жатам. Анда мен барайын, отуруп сүйлөшөлү. Суранам, таштаба уулуңду тиги аялга, таштай көрбө. Макул. Макул, күтөм. Бирок мени күттүрбө, макулбу? Көрүшкөнчө. Акыры муну да жасадың, Жахиде, Акыры Туранды таап, баланы алууга көндүрдүң. Гулия. Бирок эмне болду? Пландарың сен каалагандай болбой калган го, Жахидайым. Туран баланы алуудан баш тартыптыр. Уксаң? Жахиде, оозуңду ачпа. Бир сөз айтчу болбо. Сен эмне кепке түшүнбөйсүңбү? Мен сага, мага жолобо, мени менен ойнобо. Антпесең өтө жаман болот дедим беле? Жооп бер дедим беле? Дегенсиң. Бирок сен эмне кылдың, Жахиде? Тынчтандыңбы? Жок. Эми мен эмне кылайын, Жахиде? Эми сен эмне кылайын, Жахиде? Тузак экенин билип туруп ал жака эмнеге бардың? Бактымды сынап көрүшүм керек болчу. Түшүнбөдүм. Тиги аял эмнеге мындай кылды? Билбейм. Балким аны мажбур кылган бирөө бар. Бирок ким? Эмне болду? Эмне издеп атасың? Муну сага айтууга убакыт таба албадым. Рызага байланыштуу. Муну анын бөлмөсүнөн таптым.
Ал эмне экен? Билбейм. Бетине эч нерсе жазылбаптыр, азыр көрөбүз. Адалеттин уурдалганын билип бештесиге карабай дароо ушул жерге келет. Жесур да келгенде эмнеге туш болгонун билбей өлөт ал таксин акмак. Атам эмес экен. Туура айткан экен, атам кылбаптыр. Салих тузакка түшүрүптүр аны. Жесур Алемдар уулу Сухан корулууда, курчоодо калдыңар, колго түшүп бергиле. Жесур эми эмне кылабыз? Ичинде экениңерди билебиз, сыртка чыккыла. Колго түшүп бергиле. Уксаң, болду, кача албайбыз. Жүр, айткандарын кылалы, жүр. Жок, сени куткарышым керек. Эмне ал? Жесур, эмне кылып атасың? Мага өз каалооң менен жардам берген жоксуң. Мен сени зордоп алып келдим, макулбу? Аларга ошентип айтасың, макулбу? Болбосо сени да күнөөлөшөт. Мен күнөөлүүмүн ансыз деле. Буга кайылмын. Мен эмне десем ошону кыласың. Мен айымдан жазага тартылышыңды каалабайм, түшүндүңбү? Кудай акы, Жесур, сага ким ишенет менин күч менен бул жерге алып келгениңе? Ишенүүлөр маанилүү эмес. Далилдей алышпаса болду. Ошол жетишет. Кана, жүр. Жесур, Акыркы жолу баш ийбесеңер эшикти сындырабыз. Жакындаба. Оюңду токтот, Жесур. Жакындаба дедим сага. Эми качууңдун кереги жок. Сенин күнөөсүз экениңди билебиз. Билебиз дейсизби? Ооба. Силер издеген бала табылды. Берген маалыматына карап кылмыш саатын так далилдеп алдык. Спутник маалыматтардан ошол саатта окуя болгон жерге эч тиешең жок экени белгилүү болду. Буга бала берген көрсөтмөнү кошкондо сен акталдың, Жесур. Балбаным, эми эч шашпай туруп, бардык сүрөттөргө жакшылап карап чык. Макулбу? Сен көргөн киши кайсынысы болчу? ким өлтүрүптүр? Ошону айттыбы? Жүзүн көргөн бекен.